Так, уважаемые читатели, мы находимся в Карасуйском районе на автобазе Абу Сахи. Приехали тут неизвестные ребята. Eldir aşarsın koydu da ben karapayım söylevegile çıkam. Senin Kur'an'ı çıkam. Aynen ukam. Karapayım. Siz karapayım ve siz madının en baylarının birisiz. Gerek olsa usul adamlardan en yakın adamısınız. Bilesiz bu vakında. Turu, çoğu çay içmiyorsun. Sizge de komentar berip turasız. Siz kalktan geldiniz özünüz? Militsadan mı öyle kalktan? Nerede vızıp olgandan geldik. Турник қатары жоқ. Ким қайсы милиция? Милиция қор қорған. Буды облас. Ош облыстық ішкі басқармалығының қызметкерісіз. Аты жөніңіз? Атым Рашид. Рашид, қандай? Қандай еме? Бұл жерге бізге звонок келді. Елдер çoğulup Топалаңғылы Ызылдадат дегеннен келдік. Келіп ошол айтып, түшүндүрүп, ыз чыгып ала бардыгы мыйзам чегинде болсун. Азыр Карасуда базар талаш болуп атат, ыз чыгып атат. Ошол жактан келдик. Bizge elden tınçlığı. Bizge dünyasında bilgilik gereği yok. Pazar, sazar, bizge gereği yok. Bizge hakikatlik gerek. Şunu memleketke ötüş gerek. Memleket şirketsin. Bizge şirketke hem çıkan yokuz biz. Ana oğulların sırasından olmayan var vardı. Buna haydoçular vardı. Bunlar Cönököy Perikoşik'te. Biz Cönöle özümüzün talağımızda koyup koyuyoruz. Oldu şöyle. Raşit sen tura şu bir yerde iş narşı olmuyor. Yok, narışınız yok. Kalağındığını bak. Elde hem oylaydı. Zılda bağla. Elde oylaydı. Yok, men aytkanım aytıp çoğul bağla. Mına жерде mına saset adam толтырып o жерде. Оларға жол тоқ буайбыз. Буга кача эндели 3 шофер шеле шагырап жүргөн го. Биз деле ошонун бирибиз да, Рашид. Ошондо эл чочугар эмес го. Азыр заман эмне болду ага? Ошо шоферлары чогулуптур дейт, жалак шофер. Мен айтканым ага, просто. Биздеки болуп калып, эртең кыйналып калбагыла. Кыйналбайбыз. Элди ойлогула, элди кыйнап койгула. Каласа бизден мыйзамды жол менен барайлы деп атабыз. Акимчиликтен бирөө келсе болбойбу азыр şeyde? Жок, бул ошону чакыргыла келсин. Мен акимчилик менен сүйлөшө албайм. Мен өзүм Баш ишти чакырышыбыз керек экен да азыр. Siz çağırmay barın aldın. Ben o yerge bara albayım, o yerde topolum. Mesle talaş bol otat, biz bara albayız o yaka. Onu siz anlaşmayız. Bakın, Izıldap. Yok, bizde olmay. Üzüçü degen bolmay. Büyük baldar. Alga periyottan mınanı. Gideli ошол. Eldi saklaş. Şu mına yerge gelip mına şu Aydoğuşkan töregası bardığımız aytты geldik çoğulduk. Mına şerde ara bazı premierdaş boldu da. Oyunumu alam ya. Şu Arap turaylı nemelerge ötkör berelim ama. Alamdı otasaka. Siz biröөгө жооп бере албайсыз да. Bir жаш бала ооротуп бирөөнү бирдекесин урдап коюшу мүмкүн, магазин сындырып коюшу мүмкүн ака. Жок, ояка. Жок, ояка кирбей, жок, ондай жок, ондай болбойт. Бизде ондай жок, ондай болбойт. Отурабыз ана бир пас ана прием акт болгондон кийин өзүбүздүн дежурларды коебуз. Анан ичкерide отурабыз, көчөгө чыкпайбыз. Şu ичкерide эле отурабыз. Бул ондо сиз алиги ичкерide машанын жанына да барбайбыз. Мыйзамдуу түрдө келип басып алып атат экенсиз анда. Мыйзамдуу түрдө мамлекетке өткөрүп берейин. Ушул эле. Мамлекетке өтсүн. Биз ушуларды азыркы полициядан өкүлүн чакырабыз. Өкүлү келет, арызды беребиз, колду коюп беребиз бардыгыбыз. Анан иш козгосо, машиналарды печаттап кетсе, биз уже кетебиз. Болду, ушул эле. 1 минуттан турат. 1 минутта да мамлекеттин органына өткөрүп беребиз. Ушуну барып айтсаңыз болбойбу? Алло. Уважаемые читатели, мы находимся в Карасуйском районе на автобазе Абу Сахи, о котором говорилось в расследовании Азаттык по выводу $700 миллионов из Кыргызстана. Представитель ассоциации водителей грузовых перевозок Аша и Ошской области прибыли на эту базу Абу Сахи, чтобы передать все это имущество, которое принадлежит чете Матраимовых, чтобы вот эти 300 автомобилей, которые я уже ранее, мы выходили в эфир, показывали, грузовые автомобили переданы были государству. Вот сотрудники милиции приехали на вот этом Лексусе 570,
и Honda Accord. Вот это. И вот все водители стоят здесь. Намерены дождаться представителей власти, чтобы полностью передать контроль над автобазой государству. Они утверждают, что семья Матраимовых не давала им работать на протяжении более 10 лет. Как медиа? На протяжении более 10 лет монополизировали все и не дают им работать. Вот это. Они заявляли о многих коррупционных моментах на границе. Это когда грузовые автомобили выезжают из Китая и направляются в Узбекистан, но при этом на контрольно-пропускном пункте доступ находится терминал этого же Абу-Сахи, машина припарковывается там, товар разгружается и весь товар отправляется в страны ЕАЭС. При этом в Узбекистан товар не доставляется, растаможки здесь никакой, соответственно, не проводится. Водители намерены передать все государству. Мы были на территории базы, территория около 1 гектара. Внутри находится более, наверное, около 300 грузовых автомобилей. Некоторые из них, возможно, даже не растаможены, как утверждают водители, но на них установлены государственные номера Кыргызстана. Всеми этими объектами, вот терминал на контрольно-пропускном доступ и в Карасуйском районе, вот Кызылкыштак, правят семья Матраимовых, и сотрудники всех силовых структур знают о всех этих коррупционных моментах, но закрывают глаза. Все водители ждут, когда приедут представители власти и примут акт приема передачи. Они уже провели почти опись всех автомобилей, записали госномера, номера прицепов и все намерены передать государству. Они боятся, что придет какой-нибудь очередной бизнесмен, олигарх, захватит базу, все монополизирует, и простым гражданам, водителям не удастся снова начать работать нормально, вести свою деятельность грузовую. Onda söylüyor, el koşulmasın, el menen bol. El koşun bu просто Üçün söylüyorduk abi. Ya buna kişi hakikaten ayıp olsa, şu kişiye kakşığa söylüyor atma. Sen kolum çürçülü. Kimsin lan bu? Ne değilsin lan? Ne değilsin Он же какой-то провокатор, парень. Парень какой-то провокатор здесь непонятный. Mına gördün mü burada? Öyle tiysen yok, sen başta odasın Жүзе кірдіріп. Сіз кім боласыз? Adam ölü atar. Gördünüz mü? Gördünüz mü? С сотрудниками милиции прибыли какие-то парни неизвестные. Пытался напасть на водителя. Gerekli satürnlük vermeye de tutsun. Görünmedi biz gel keve geliyor. Hazır ben çaldım oğlum. Gelişip içeride охрана қарайды. Кесіре, сіз милициянызда бұл жігіт кім ал өзі? Таныстырып қойса болады ғой, кім ал? Ушулар менен элдик кошундар да, ушулар менен турабыз. Сіз танығандай сіз танығандай мамиле кылып атасыз да, ошо таныштырып койсоңуз болобу? Өкөнү кой дейинби? Жок, таныштырып койсоңуз болобу? Кой дейинби? Мамилеңиз жок, ал кишини тааныбайсыз Бул сиз. киши тааныбайт, бул сотрудник, элдин тынчылыгы. Ага, все түшүнүктүү, хорошо, макул. Кесире, сиз ким болосуз өзүңүз? Кетип эле калды сени. Бара кетип калды. Сотрудники милиции увели его в сторону. Arkaya barba dual düğün oturla kaldır. Boldu. Он пытался наехать на этих водителей. Неизвестно, кто это вообще. Характер у него вспыльчивый. Сразу начал материться.
Вот водители снова идут назад. Неизвестно его, вот сотрудники милиции говорят, его не знают. Приехал, начал материть сразу он чего. Молодые люди якобы приехали с УВД Ошской области. Ama o 570 kimdeki ya ama 570 mi o Honda? Kimde işte? Kimler geldi? А şu милициялар geldi ушумен. О, ничего себе. Ну, сотрудники милиции, вот смотрите, на каких автомобилях разъезжают. Вот. Сотрудники милиции приехали на вот этом Honda Accord и на вот этом Lexus 570. Это откуда вот деньги у сотрудника милиции на вот такой автомобиль? Они сейчас зашли на территорию автобазы Абу-Сахи. Мол машинамен келди милициялар? Я даже не представляю, как можно заработать на такие автомобили. Зарплата сотрудника милиции, ну, это максимум 18-20 тысяч сомов. Ким чакырып? Biz tartып чыктык да уже. Сүйлөй тургандар бар экен, сүйлөп койсун. Сүйлөй тургандар бар экен. Сотрудники милиции зовут тут журналистов. Мы здесь Кактус Медиа и Азаттык. Находимся здесь. Снова зашли на территорию автобазы Абу-Сахи. Вот молодые люди. Охрану старший. Onu izleden alıyor bile. Böyle arızalı. Gelin. Ya bunlar yiyeceğim, şu yüzden isteyken. Bundan alıp bergenmezler. Сүйлөө онда бул. Жок, айтпайсызбы, сүйлөйсүзбү, айтыңыз. Эмнеге айтпай? Биз сизге кайрылбадык белек, эже сиз эки тараптуу болбосоңуз, азыр сиз эки жүздүү болуп атасыз, эки жүздүү болуп атасыз. Биз сизге барбадык белек, комментарий бериңиз деп. Бербейм деп кетип калбадыңыз өзүңүз. Бербейм дедим, потому что бере турган кылбадың. Аты жөнүңүз тааныстап, окуяны кандай баалап атасыз айтыңыз. Түз эфир болуп атат, айта бериңиз. Мен ушул жерде 40 жылдан бери иштейм. Азыркы күндө кимдин коому деп айтты? Кайсы коом келди? Айдоочулар коому келди, андан кийин дагы бир балдар келди. Эки тарап болуп турат. Бирок азыркы келгени бул жерде өзүнүн охранасы бар, документальный бүт нерсеси менен. Бул жерде ишкананын бүт жоопкерчиликтүү машиналар турат. Эми азыркы күндө ушул машиналарды өткөрүп бересиңер деп атат. Эми өткөрүп бергеним бул захватка кирип атат. Эч кандай эч жактан бир приказ болбосо, башка болбосо жөндөн келип эле ушинтип эле ала бериш туура эмес. Бул биринчиден инвестордики. Инвесторлерди биз өзү инвесторлерди иштетишибиз керек. Биз инвесторлерден пайдаланышыбыз керек. Биз азыр бир эле инвестордикин биз өкмөткө өткөзүп беребиз, ушундай кылабыз дешибиз да туура эмес. Ошондуктан бардык нерсени закондун негизинде кылганы жакшы. Мен мындай келишти туура эмес деп ойлоймун. Мен ушул жылда айтып атпайм, мен 40 жылдан бери иштедим. Өзү ушул ишканада 40 жылдан бери иштедим. Бүгүнкү күнгө чейин иштеп келип атам. Кыргыз элим ушунчалык азыр бирөөң келип мен алам деп атасың, бирөөң келип мен алам деп атасың, баарыңар жаштар болуп атасыңар. Акылыңарга келгиле. Акылыңарга келип бөөнүн мүлкүнө көз артпагыла. Бул инвестордики пайдаланышыбыз керек. Биз соцфондун налогун бүт баягы органына төлөй тургандарын төлөгөн болсо, закондун негизинде текшерип туруп анан ала бергиле. Сиз биякта ким болуп иштейсиз? Мен менеджер болуп иштейм.
Аты жөнүңүз? Жөнүм Маматкулова Шарипа Сатыбалдиевна. Бул бияка ушу Жок, токтоп коюңуз да. Аты Сатыбалдиевна, фамилияңыз? Маматкулова. Маматова. Маматкулова. эже бияктан азыр могу айдоочулук ассоциациясынын өкүлдөрү кирип келишпедиби? Булар ушуну бир мыйзамдуу бир сындырып бир нерсе талкалап эмесизби же сизге бир катуу айтып Жок, бир нерсе азыр бизге айтышты? талкалап антип жок, бирок биз өткөрүп алабыз деп атат да. Өткөрүп алабыз дегенде Же машиналарды айдап кетебиз деп атышабы? же аны билип болбойт укам. Билип болбойт. 5 кол барабар эмес. Сен мисалы үчүн 5 колуң бирдей эмес. Сен азыр өткөзүп беребиз, былтыр өткөзүп берсин десе өткөзүп бересиң. Бирок закондун негизинде келген жок. Жогору жактан сен өткөзүп ал деген жери жок. Бул өткөзүп алганда документальный кылып өткөзүп алат. Баланстан баланска тургузат. Муну баланска тургузуш керек. Эртең имуществосын мунун немесин төлөш керек. Баягы налогторун төлөш керек. Азыр кандай кылып жөн өткөзүп алып, каяка налогко учетко турат, документи жок, каяка соцфондко учетко турат. Ондой жактарын ойлош керек. Азыр могу бир жигиттер, белгисиз бир жигиттер келди, бизге айтып атат, милициядан келдик, бизге эчтеке документ көргөзүңүз, тааныйсызбы ушуларды? Булардын мен бирин да тааныбайм. Мен эч кимисин тааныбайм. Бирок эки тараптуу болуп урушкан туура эмес. Кыңа келгин, талашпагын, дүйнө табылат, эл табылбайт. Жок, булар азыр айтып атат Эмне деп да, айтат? сиз менен жолугуп түшүндүрүп койдук, эми интервью берет, жана сиз бербей койдуңуздай. Баягы бербей койгонун себеби мен ситуацияны түшүнгөн жокмун башындачы, кандай эмне болуп атат. Жок, булар ошондо Бул түшүндүрүп туруп берип атат. Азыр мен сүйлөйм дедим, эмнеге сүйлөйм дедим. Бул документин алып келем дегенге чейин мен сүйлөгөн жокмун. Азыр документин алып кел, сиздин документинди алып келбеди. Эмненин негизинде прием передача кылып атат. Жок, аларды айтпай элем мен. Могу Жок, азыркы бир жок, белгисиз жигиттерди айтып атам. Белгисиз жигиттерди эмне айтасың? Сен мына өткөзүп алгандар деле туура эмес укам. Айтып атпаймынбы? Бул өткөзүп алган жөндүү нерсе эмес. Бул закондун негизинде өткөзүш керек. Муну бир жерге баланска коюш керек. Мунун налогун текшерет эртеге. Ушундай жактары бар да, эми жөнүнө келип эле тартып алган. Сен кошаңдын үйүн тартып ала аласыңбы? Бул ошондо мында Абу Сахи фирмасынын машиналары болду. Инвестордун машинасы. Инвестор ушул Абу кайсы? Сахи инвестордун машинасы. Биздин бу жерде бул 100% инвестордун неме мүлкү. Ошондо мында мен тактап атам да юридикалык жагын. Абу Сахи деп Абу аталып атабы Сахи, же мен азыр Тарым Транс документин деген деле ат менен. көрсөтөм. Документин көргөзүп коесузбу? О, кабинетиңизге алып көрсөтүңүз. Конечно, кабинетке берип чыгып менде да. Биз колуңузда экенин деп атпайбызбы? Силер да тураңыз кылган. Бергенде биринчи документти көрсөтөн андаса. Эми тааныштырбадык эже сизди. Өзүбүздү айттык, каяктан келгениңизди айттык, түшүндүрдүк. Мен уккан жокмун мен силерди. Сен мен бир аналар менен келгенде болот экен да. Акчы мынаны. Эми өзүңүз эметиңизби? Көрсөтүп эле, эгер көрсөтөм десеңиз, биз Көрөрмүн. Итак, көрсөң көрөсүң. аты Абу Сахи болуп атат, кимге катталып атат ошондо? Абу Сахи неменики? Инвестор. Жок, ошо ким деген жетекчиси, же ээси деген. Жетекчисинин атын ончо биле бербейм экен. Бир азыр ушул Абу Сахи фирмасынын кеңсеси деп терминал деп саналган жерге кирип, бул жердин менеджеринин кабинетине кирдик. Бөлмөсүнө алып фирманын документтери менен тааныштырууга аракет кылып жатат. Бул болсо ушул фирма негизи Абу Сахи деп кытайлык компания, Кыргызстанда Абу Сахи деп катталганбы юридикалык жак катары, андан сырткары Тарим Транс деген дагы ат менен белгилүү экенин билебиз. Анын жетекчиси катары таанымал Нурбек Керимбеков же ошол Абу Сахи фирмасынын Кыргызстандагы өкүлү деп эсептелинет. Ал буга чейин Азаттыктын башка бир программаларында комментарий бергени маалым. Ал ошол фирманын өкүлү катары өзүн тааныштырып жүрөт жана ал коррупцияга тиешеси жок экенин белгилеп жатат. Мына биз көрүп тургандай бул жерде жоопкерчилиги чектелген Абу Сахи коомуна караштуу мүлк экен.
Ан бияктан кечиресиз эже. Бияктан айдоочулар айтып атат да, бул дегени Матраимовдун үй бүлөнүн кланыныкы болот депчи. Кандай тиешеси барбы? Мен Матраимовго тиешеси барбы жокпу, муну мен билбейм. Бирок бул жер Абу Сахи деп соцфонд, налог, бүт органга төлөнүп турган нерселер убагында төлөнөт. Бардык нерсе төлөнөт. Эми бул инвесторду биз инвестор өзүнөн өзү эле кирип иштей албайт. Туурабы? Ошо инвестор ким болот аты жөнү? Аты жөнүн мен билбейм, бирок Абу Сахи фирмасы, осо Абу Сахи. Аны өзү орган тактап алат. Biz taktayalıyız, biz işteki adamlarız, biz karşı firma ekibinin kanat kolundan dökümentini gösterdik. Siz бияқта эми 10 жылдан ашык иштейм деп атасыз да? Анан 40 жыл. Анан ошо Абу Сахидин жетекчисин көрө элекпиз, бияқта менеджер турбайсызбы сиз? Ким экенин да билбейсизби? Абу Сахидин жетекчиси бияқка келе берет. Келген. Мен көргөн эмесмин туура. Эми мындай уйгур балдар, уйгур немелер келет, бирок Абу Сахидин жетекчиси мен билген. Биздин кен жетекчи болуп туруп эле өзүбүздүн кыргызстандыктар гана жетектеп атпайбы. Бирок ишкана мына бүт мүлк Абу Сахи фирмасынык. Бул биздин кыргызстандык эмес, бул инвестор. Инвесторду биз качырганыбыз туура эмес. Түшүнүктүү. Инвестордун мүлкүн тартып алышыбыз туура эмес. Аманатка кыянат деген бар. Аманатты мусулманчылыкта да айтат, башкада да айтат. Аманатты кыянат кылба. Закондун негизинде өткөзүп ала берсин. Азыр жөндөн келип эле мен коом азыр көрүп атасың балдарым. Бирөө келип мен планча коомун деп ал пире-пиреде чагылдык. Эми экинчиси кечеде келген мурунку балдар кечеде кеттир, аты жөнүн сурап атпыз туура. Олар келип жөн эле мындай алабыз коебуз деген жок, жөнү келип кетип атты. Азыр келишип дагы жөн азыркы келип деле талашкан жери жок туура. Инвестор катары ошол Абу Сахи фирмасынын ээси кытайлык ишкер Хабибулла Абдукадыр экенин билебиз. Ал болсо бизде буга чейин Документтер барбы? Хабибулла Абдукадыров деп жазып тургандары? Жок кандай маалымат? 2009-жылы чыккан Мы находимся на территории Карасуйского района, на автобазе Абу Сахи, о котором говорилось в расследовании Азаттык по выводу $700 миллионов из Кыргызстана семьей Матраимовых. Женщина здесь утверждает, что она менеджером компании Абу Сахи является и никогда не видела владельца ОСО Абу Сахи. Работает она здесь более 40 лет. Вот все грузовые автомобили принадлежат ОСО Абу Сахи. Но, насколько мы знаем, Абу Сахи принадлежит Хабибуллу Абдукадырову, которого менеджер, который здесь находится, никогда не видела в глаза. И она не удивлена тому, что он никак не приедет сюда, в Кыргызстан. На улице находятся водители ассоциации грузовых перевозок, которые требуют, чтобы вот это все имущество, вот эти грузовые автомобили, территория автобазы перешла в пользу государства. Они обвиняют семью Матраимовых в том, что они монополизировали грузовые перевозки, не дают им работать. При этом есть очень много коррупционных моментов при перевозке грузовых автомобилей. Здесь находится более 300 автомобилей грузовых. Эже бияқта канча машина бар ма? Чоң жүк ташуучу машиналардан. Точносы пока неме эмес. Белгисиз азыр эсептеп атышат бар. Жакшыраак бериш керек деген тереңче. Мынтип адып мындай кылып берсеңер, адамдардын баарын бударак этесиңер да. Түшүнөм, ким бериш керек? Силер деле жакшына беришиңер керек да азыр. Бирок сен Абу Сахи бул эле Абдыкадыр эмне дедиң? Хабибулла Абдукадыр. Хабибулла Абдыкадыр деп айттың да. Сен муну до конца документти көрүп айтышың керек. Бул онун атында эмес. Кимдин атында? Мен айттым. Документтериңиз бар да? Жок, ал Ал жерде жазылбайт, ал жерде протоколдо жазылат. Сиз Кыргызстанда юридикалык жак катары катталган Абу Сахидин өкүлүн айтып атасыз. Ал Нурбек Керимбеков, туурабы? Анда ким? Жок. Ал жетекчиси катары таанымал, бизге ушунун өкүлү катары бизге комментарий берди. Угуп турсаң, менин деле билгенимди айтып атам мен сага.
бирок Абдыкадыр немеге Хабдуллага карабайт да. Мына сиз эл тараптуу болуп атсаңыз сен кимдики айтыңызчы. Мен эл тараптуу болуп атканымда мындай туура элге де туура. Ошо кимдики бул эйсиз айтпайсызбы? Кимдики бул? Көрдүңбү? Бул Абу Сахидик. Айтпайсыз сиз туура эмес кишини айтып атасыз деп. Жок, силер мындай да журналисттер дагы мындай силер дагы интервью берип атканда мындай кылып туруптурчу. Кой алып турчу. Алчы. Алсаң. Силер өчүр ананы. Силер деле мисалы үчүнчү интервью берип атканда тактап, документтерин тактап, документти до конца текшерип туруп аны бериш керек. Капа болбогула. Жок, эже сиз билет экенсиз, айтып койбойсузбу эми ким? Билгенде баары жакта айта бербейсиң да, ука. Алчын, ба, ким башка? Болду, мына төртөө болот. Ким жок. Шагыраны кире. Мындай фильм передачаны баштады, ким баштады? Ошол акырына жеткизиш керек. Накы өкүлдөрдө. Эшиктерди отпечатать этсин. Азыр кто принимает, ошо менен кошо отпечатын деп туруп, мен Жок, туруптур. Отпечатанды ким отпечатка кылбаса ошол кол коюш керек. Ошол эртең күнү келип жооп бересиң. айдоочу коом деп Айдоочу ком жооп берет эже. Жок, печат айдоочу кол печатка ким ответственный? Отурат. Ошол ответственный өзү кол коюп, өзү печаттайт. булар Булар жабыштырат, колду өзү койсун. Мен жооп берем деп. ошо коомдун айдоочусу менен мен сдавать этип берем азыр. Все отпечатан деп туруп. Все отпечатан деп туруп, акыт Эже жазасың. жаман күйдүңүз го. Сиз бул фирмага эмне бересиз? Кешеңиз Фирмага барбы? күйбеден. Жок, сиз бай айттыңыз да, интервьюда дагы айттыңыз. Бул жерде инвестор Сен азыр иштетиш керек деп атасыз. неме, Инвестор, буга окшогон инвестор. Биз үчүн керек жок. Зачем? Сен күйүп атасың деп атасың. Эртең күйүп сен жок. Төрүз адам Ушулар инвесторбу? Ушулар инвесторбу? Мамлекеттин акысын жегендер инвесторбу? Сиз өзүңүз айтыңызчы. Инвесторбу ушулар? Сен эми Инвестор не инвестор? Келип завод салсын, фабрика салсын, элге жумуш ордун түзүп берсин. Вот инвестор. А мыналардын несі инвестор? Азыр айтыңызчы. 300 фуран алып келди. 300 фуран алып келди. Ушул 300 фуран ордуна элдики келсе болобу? Мына собственно, мыналардын бар жону кредиттери бар. Бечаралар. Ушулар иштесе болбойбу? Ушулар ташыган жүктү ушу эл ташса болбойбу? Инвестор, ушулар инвесторбу? Булар жегиштер, мамлекеттик жегиштер. Элдин канун соргондор булар. ошону кылган сага окшогон өзүбүздүн кыргыз балдар. Неге мен неге кылтам? Мен жаман иш кылып атам. Сен кылбай атасың. Сенин мурунку кыргыз балдар ошого жол койгон сенин кыргыз балдарың. Жок, аны мен кылбагам. Сага окшогондор. Эртең да сен да ошону Мен кыласың. кылбайм. Асманда Кудай турат, эже. Мен аны арам жолго аралашпайм. Азыр бала төрт. Болду, жо. Келелик. Уя. Сырттан не болот? Ракым ол айдоочулук ассоциациясына өткөрүп берип атасыңар, И, то есть наоборот, ушу алып атышат. Парактын ашыкчасы бар, Мухтар. Сизде барбы жана?